Самара Каримова көз менен урушуп кеттиби? Самара Каримова Биримдик партиясына мүчө болуп кирип, жакында шайлоого аттана турган сүрөтүнөн бери жарыя кылып чыккан. Көрсө Самаранын мындай коом адамы болгону жолдошуна жакпай, ортолоруна карамышы каралап, мамилелери сууп жатканын жанында жүргөндөр эле айтып чыгышкан. Ынтымактуу үй-бүлөнүн бактысына көз арткан кара өзгөйлөрдүн калп ушагыбы же катылуу жаткан сыр ачылдыбы жакында күбө болобуз. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Ырчы Самара Каримова: андай маалымат кайдан чыкканын билбейм. Саламатсызбы? Алгач чыгармачылыгыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсызбы? Быйыл 2020-жылдагы мен үчүн үзүрлүү, эмгектүү жыл болуп башталды. Чү дегенде эле 1-2 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмоновдун Бишкектеги филармонияда концертине катыштым. 2 күн концертте аншлаг болуп, аябай жогорку деңгээлде өттү. Ал эми 2 январда түнү менен Москвага учуп кетип, мекендештердин суроосу боюнча Кремлде жеке концертте эс алуу күнү эмес, иш күнү болуп калгандыктан көптөрү келе албай калдык дагы, койбойсузбу деп суранышкандан улам 3 январдан 7 январга чейин концерт койгонбуз. Кыргыз элинин ырларына куса болуп жүргөн мекендештерге аз да болсо суу септим десем жаңылышпайм. Кыргызстанга барып келгендей болуп келдик деп ыраазычылыктарын да айтып жатышты. Айрыкча сиз кыргыздын гимнин ырын ырдаганда көзүбүздөн жаш алдык деген көрөрмандардын жагымдуу сөздөрүн уга алдым. Кремлде концерт бергенде бир нече тилде ырдап чыккансыз. Дагы башка тилдерди ырдоонун үстүнө иштеп жатат дедиңиз эле. Жылыштар барбы? Учурда изденүүнүн үстүндөмүн. Дагы да башка тилдерди ырдап чыгам. Ошол концертте башка тилдерди ырдап чыкканыңызда кээ бирөөнө жакпай, ордунан туруп кетти деген маалыматтар тараган. Буга кандай комментарий аласыз? Мен эч качан бирөөнүн оюна ээрчиген эмесмин. Концертимде адамдар аябай көп болгон. Мындай көрүнүштү көргөн эмесмин. Мындай пикирлерди колдобойм. Бул мен үчүн чек эмес, ийгиликтердин башталышы. Госдумадан алган сыйлыгыңыз тууралуу кеп кылсаңыз. Учурда абдан толкунданып жатам. Анткени кече 23 январда Орусия Федерациясынын улуу державасынын Госдумасына сыйлыкка ээ болдум. Ушул элдердин достугуна салым кошконум үчүн, Кремлде концерт бергеним үчүн ыраазычылык баракчасын алдым. Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттикleri жылтанып үчүн ушундай сыйлыкка татыдым. Концертиме 2 Госдуманын депутаты келген болчу, бирок аларга сөз берилген эмес. Ошондо алар концертти ошондон улам алар Госдумага чакырып, комитет мүчөлөрү да келип, мамлекеттик деңгээлде ыраазычылык баракчасын тапшырышты. Бул мен үчүн сыйлык болду. Эки элдин достугу үчүн, бир чыгармачыл адам үчүн адамга жогорку баа бергени деп билем. Улуу державасынын Госдуманын депутатынын сыйлыгы алуу мен үчүн сыймык. Сыйлык мен үчүн стимул. Акыркы убакта айыл күйөөсү тарабынан сабалып, алардын колунан көз жумгандар көбөйдү. Аял эне катары бул көйгөй тууралуу өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз. Мындай көрүнүштөрдүн жүрөгүм ооруйт. Бул билимсиздиктен деп эсептейм. Адам издениш керек, билим алыш керек, чет өлкөгө чыгыш керек дебейм. Кыргызстандан жакшы билим алса болот. Дүйнө элине бардыгына ыйман берсин. Ар бир аял заты мамлекет тарабынан корголушу керек. Ар бир аял заты бактылуу болушун каалайм. Социалдык тармактарда депутаттыкка аттанат деген маалыматтар тарап жатат. Бул маалымат чынбы? Жок, андай маалымат жок. Андай кабарды кайсыл жактан чыкканын билбейм. Азыркы менин максатым чыгармачылык менен кызуу иштеп, дагы да көптөгөн мамлекеттерге концерт берүү. Анан келечекте кандай болот, аны бир гана жараткан көрсөтөт. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Гүлжайна Атаканова Ырыс Жоомартовага жооп берди. Актриса жана режиссер Ырыс Жоомартова жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Гүлжайна Атаканова айдап жүргөн Lexus GX 470 үлгүсүндөгү унааны мындан 7 жыл мурун айдап койгон. Азыр аныкындай унааны баары эле айдап жүрүшөт. Менин унаам акыркы үлгүдөгү Toyota Land Cruiser V8 үлгүсүндөгү унаа болгондуктан жетпей жүргөн эркектер көп болуш керек дегени чоң талкууну жаратууда. Буга өз кезегинде кудулайым жөн гана тамаша катары кабыл алганын айтат.
Темир тулпарыңыз кут болсун. Жакшылыктарга айдаңыз. Сизди сыйлайм. Өтө аракетчил, мээнеткеч, чынчыл, күчтүү айымсыз. Бизге дагы сиздикиндей унааларды Аллахым насип кылсын ылайым. Ден соолукта бололу. Комментарий жазгандар ырыс эжемди жакындан билсеңер, жан дүйнөсү таптаза алтын эже. Жөн гана тамашалап койсо керек. Жаман жазбагыла деген билдирүүсү калтырган Барс Медиа жазып чыкты. Белгилүү алып баруучу жана куудул Гүлжайна Атаканова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Мен бүгүн көп суроолорго жооп бергим келди. Ооба, карапайым үй бүлөнүн кызымын. Ата-энем 7 баласын каргалууга кактырбай чоңойтушту. Мен ушундай эле тыпырайган капкара кыз элем, бирок ушул кезимди сагынам. Эч ким мен жөнүндө жаман айтышпачу эле. Ооба, ажыраштым, жараштым, кайра күйөөгө чыктым, кайра ажыраштым. Булардын баары пешене экен. Ким эле турмушу бузулушун кааласын. Мен да каалаган эмесмин. Тагдыр мени каалагандай калчалады, кыйнады, ыйлатты. Баарына шүгүр кылдым. Азыр баары аркада калды, Аллахымдын буйруусу. Ооба, машина алдым, үй алдым, бизнес ачтым, бирок баарысы пешине терим менен жетишти. Бирөөлөр ойлогондой эч кимдин үй бүлөсүн бузбадым. Көрүнгөн менен жатып туруп кеткен жокмун. Бирөөлөрдөй болуп ичип чегип убактымды өткөрбөдүм. Же бир карагынан бай чалга тийип ийгиликке жеткен жокмун. Шалпылдап көрүнгөн эркек менен ойнош болгон жокмун. Же бир негирге тийип кеткен жокмун. Аллахыма шүгүр, жүзүм жарык, жашап келе жатам. Любой жерде сөзүм бийик, себеби аркам таптаза. Дагы суроолоруңар болсо кийинки постто жооп берем. Гүлжайна Атаканованы ким өлтүрүп кетем деп коркутуп жатат. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова энисин карыз кылып кеткен адамды издөөдө. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн өзүнө байланышканыбызда төмөндөгүлөрдү билдирди. Инимди маршруттук унаасын ижарага алып 138 000 айып пулду төлөбөй качып жүргөн адамдын аты Мирхат Таластан болот. Жакшылыкча канча айттык, эркек болуп жүрбөй юбка кийип алса болмок. Учурда Орусияда жүрүптүр. Бет деген жок экен. Кайра бизди ооз калгыс менен сөгүп өлтүрүп кетем деп коркутат. Атасына балаңыз карыз эле, айып пулду төктүрүп бериңиз десем, оозунан ак ит кирип кара ит чыкты. Менин андай балам жок дейт. Иниме күйгөндөн ушул жолго бардым. Айып пулду пайызы өсүп кетти. Мирхат биз менен байланышты үзүп салды. Урусу күч болсо ээси дого жыгылат демекчи. Күтө туруңуздар, жок болуп жатат дегендин ордуна уят сөздөр менен сөгүп жазып чыгат. Акчаны кайтарып бербесең, үй бүлөңдүн сүрөттөрүн иним жөн жерден $2000 күйүп жатат, дейт Куудул айым. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.